Hey, welcome back to our new lesson. Сизди бул жаңы сабакта көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Анда бүгүнкү сабагыбыздын темасы subject pronoun. Алгач pronoun деген эмне экенин түшүнүп алалы. Pronoun'дун кыргызчасы ататооч. Булар зат атооч менен ордун алмаштыра ала турган кыска сөздөр. Мисалы, балдар деген зат атоочту алар деген pronoun менен алмаштырсак болот. Бул нерсе менен биз сүйлөмдө, текстте же аңгемеде зат атооштун орунсуз кайталанышынан кутулабыз. Pronoun'ду түшүндүк, бирок subject pronoun деген эмне? Бул сүйлөмдө этиштен мурда келген сүйлөмдүн ээси. Мисалы, they watch TV every night деген сүйлөмдө they деген pronoun watch этишинен мурда келди. Эми subject pronouns жекелик жана көптүк түрдө болот. Жекелик сандагы subject pronouns'тарды төмөнкүлөр. I, мен. You, сен. He, ал. She, ал. It, ал. Кыргыз тилинен айырмаланган жерин белгилеп кетели. Кыргызчада ал деген ататоошту эркектерге да, аялдарга да, жаны бар, жаны жок нерселерге да колдоно беребиз. А бирок аңгыз тилинде эркектерге he, аялдарга she, жана жаны жок нерселерге жана жаныбарларга itти колдонобуз. Ал эми көптүк түрдөгү subject pronouns же кыргызча жактама ататооштор алар we, биз, you, силер, they, алар. Эми мисалдар менен бышыктап кетели. I am happy. Мен бактылуумун. You are happy. Сен бактылуусуң. He is happy. Ал бактылуу. She is happy. Ал бактылуу. It is happy. Ал бактылуу. We are happy. Биз бактылуубуз. You are happy. Силер бактылуусуңар. They are happy. Алар бактылуулар. Эми сүрөттү карап, бош орунга кайсы subject pronoun келет, табыңыз. Азаматсыз. Бүгүн эң сонун жыйынтык көрсөттүңүз. Кийинки сабактарда көрүшкөнгө чейин бай бай.